Бүгүн кыздары кыйын кыргыздын рубрикасында өзгөчө конок. Ал кыргыздын намысын дүйнөлүк деңгээлде татыктуу коргоп жүргөн эмгекчил жана максаттуу кыздардын бири. Каарманыбыз мектепти алтын медаль менен аяктап, билимге болгон умтулуусу аны жогорку окуу жайды кызыл диплом менен бүтүрүүгө жеткирген. Так ушул билиминин, аракетинин жана тынымсыз эмгегинин аркасында бүгүнкү күндө ал дүйнөлүк рейтингде алдыңкы орундарды ээлеген алмаз өндүрүүчү ири компанияда ийгиликтүү эмгектенип жатат. Бул жөн гана жетишкендик эмес, бул максатка жетүүнүн, өжөрлүктүн жана өзүнө болгон ишенимдин жыйынтыгы. Келиңиздер бүгүнкү каарманыбыздын ийгилик жолу, кыйынчылыктары жана шыктандыруучу окуясы менен жакындан таанышалы. Саламатсыздарбы, менин атым Эльвира, мен Аскөл областынын Жети Көз районунун Аңыз айылынан боламын. Бирок кичинекей чагымда Каракол шаарында окуп, ошол жерде чоңойгонмун. Мерне шаарына 2012-жылы келип, ошол жерден бери ушул жерде эмгектенип келем. Албетте жаңы келгенде шок абалында болгом, анткени бул жерде кыш аябай катуу суук болот экен. Жаңы келгенде документтерибизди мигрант катары тууралап алып, мен бир чоң склад, кийим саткан складда консультант катары иштеп калдым. Иштеп жүрүп аябай капа болдум. Анткени колумда 2 кызыл диплом, жогорку билим окуу жайында окуп бүткөм. Мектепте алтын медаль менен бүткөм. Анан баягы ушулардын баарын алып алып, анан ушинтип иштеп каламбы деп аябай нааразы болуп, капаланып жүрдүм. Бир күнү келип ата-энеме келип ыйладым. Ыйласам эле атам: "Болду кызым, ыйлаба, көз жашың көрсөтпө мага, баары жакшы болот. Мен сага жумуш таап берем" деди. Анан февраль айында туулган күнүмдө эртең менен атам чалып калды. Анан алсам эле: "Кызым, бүгүн берки жумушуңа барбайсың, кийинип алып собеседованияга кел" деди. Айткан жерге барып калдым. Ал жер муниципальное предприятие коммунальщик деген жер экен. Экономист по труду кылып алышты. Айттым, мен иштеп көрө элекмин, бирок бир көрсөм баарын алып кете алам, ойдогудай иштеп бере алам деп айттым. Жаңы иштеп калганда баягы ал убакта интернет аябай слабый болчу. Анан баягы трудовой кодексти угуп жүрсөм деле, бирок баягы билчү эмес экенмин. Анан баягы өзүмден трудовой кодекс Российской Федерациянын сатып алып, аябай окудум. Бул китепти бүгүнкү чейин сактап келем. Ар бир баракчасын белгилеп, ар бирин окуп, аябай ошондо аракет кылгам. Андан кийин ал жерде 3 жыл иштедим. 3 жыл иштегенден кийин декретке чыгып, андан кийин 1 жылдан кийин Алмаз казып алуучу Алроса компаниянын Нюрбинский горный обогатительный комбинатына экономист по труду болуп кирдим. Отдел труда, заработной платада. Ал жерде баягы зарплата боюнча жумуштарды кылып аттым. Андан тышкары экономический отделдин жумуштарын жасап аттым. Кийин бир аз өтүп полностью отдел труда, заработной платага өттүм. Аякта специалист болдум, специалист первой категории болдум. Убакыт өтүп ведущий специалист болдум, андан кийин главный специалист болдум. Кийин начальник отпускага кеткенде начальниктин жумуштарын аткарып аттым. Жаңы келгенде көп объектилерге бардык. Обогатительный фабрикага, карьерге, цехке ремонтный, шахтага бардык, хронометраж кылып келаттык. Андан кийин ар бир кесип бир күндө эмне кылат, баягы иш убакытын туура колдонобу деген максатта фотография рабочего времени кылып келдик. Көп ушундай жумуштарды аткардым. Кийин өтүп отчетко өттүк. Отчет кылып, отчетту анализдеп, ар бир көрсөткүчтү аныктап, ушундай жумуштарды аткарып келем. Кийинчерээк көп жабык проектти көп катыштым да. Ал жабык проектилер эффективно иштин сапатын жогортууга арналган эң мыкты көрсөткүчтөрдү алып келди ал проектилерибиз. Негизи ийгилик бул, мен ойлойм, баягы мага берилген жумушту мен аягына чейин так туура кылып аткарам да. Анан баягы чала була таштап койбойм. Берилген жумушту ошону туура прям акырына чейин туптуура кылып, идеалдуу кылып бергенге аябай аракет кылам. Бул синдром отличника деп коет негизичи. Баардык тарабынан идеалдуу болуш керек, баарын билиш керек деп. Ошон үчүн баягы тырышып, окуп, айтып атпаймынбы, ушул жаңы келгенде интернетте жок болуп,
китеп сатып алып ар бир баракчасын белгилеп кайталап күндө анткени бул менин кесип, мен ушул кесип менен иштеп аткандан кийин мен ушуну жатка билишим керек деп жаттап ошентип тырышып иштедим. Мынтип жеңилдетсе болот да, муну мынтип автоматизация кылалы деп сунуш берип, ошону деген аябай жеңилдетип бердим да. Азыркы учурда, именно азыркы учурда декреттемин. Бирок баягы биз кыргыздар жөн отуралы эткенбиз да, декретте да отуруп алып мен Якутск шаарында күмүш казып алуучу горногабаритный комбинат прогноз деген компанияда фрилансер катары онлайн иштеп келем. Бул жерде жаңы чөйрө киргенде албетте толкундануу болот, анткени баягы коммунашта мага бир ай испытательный срок бергенде мага аябай оор болгон. Мен ошол бир айдын ичинде баягы китептерди тырышып окуп, андан тышкары жумушта болгон документтерди, папкаларды үйгө сурап алып кетип, үйгө алып келип окуп, баарын билгенге аракет кылдым. Оор болду, бирок ошону баягы өзүмө сөз берип, баарын билишим керек деп айтып, ошону жеңдим десем болот. Андан кийин Алорусага келгенде менде уже кичине жеңилдиктер болду, анткени менде база бар, фундамент бар. Бирок ошентсе дагы ал компаниянын өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн система оплаты трудасы бар. Ал жерде дагы жөн эле барып эле отуруп калган жокмун, ал жерде дагы баягы билимимди жогортуп аттым. Азыр прогноздо мен баягы көп болбосо да бир 10 жылдык стажым менен, 10 жылдык баягы ар кандай чөйрөдө иштеген система менен мага жеңилдик да, анткени мен бул жерде наоборот мен отчетторун текшерем, баягы туура болуп атабы деп консультация берем. Ошондуктан мага азыр иштеп аткан жумушум өзүмө абдан жагат. Баягы көп окуп, көп билип, негизи ошол жеңиштиги алып келди десем жаңылышпайм. Негизги жетиштик бул менин тырышчаак болушум керек. Азыр уялбаш керек экен, негизи уялбаш керек экен, коркпош керек экен, баарын байкап көрүш керек экен бул жашоодо. Эгер баягы жумуштан намыс жок деп коет, бир нерсе эсиме келип кетти да. Баягы бизде коммуналщикте иштеп жүргөндө, биринчи декретке кеткенде биз кыргызбыз да үйдө отура албайбыз да, анан бир буфетке сатуучу болуп кирип иштеп алгам. Анан иштеп турсам эле коллегам келип калып бир күнү эле мага кечке ай сен кантип уялбай иштеп атасың, тебе не стыдно деп сурап кеткен. Анан мен үйгө келип эле апама ошентип айтсам, апам күлүп эле орустар баягы бул жерде баары иштешет да, эс алышат да, мынтип иштешпейт да деп күлүп койду. Андан кийин бирок намыстанган жокмун, анткени мен ойлойм да, бул мисалы ар бир жумушта жумушта намыс жок деп коет да. Эгер ошол керек болуп атса, значит ошентип иштегенге, мисалы мен намыстанбай эле баягы төрөгүмгө чейин иштедим. Азыркы муундарга мен айтарым, негизи көп окуш керек экен да. Көп окуш керек, көп кызык, ошого көңүлү келиш керек да. Анткени бир нерсени жасап баштаганда, эгер көңүлү келсе, ар кайсы тараптан маалымат чогултуш керек. Анан баягы жумушту баштаса болот да. Коркпош керек, жалкоо болбош керек, баягы аракет кылыш керек экен да. Көп аракет кылса баары болот. Азыркы жаштарга мисалы интернет азыр көп мүмкүнчүлүктү берет, аябай көп. Азыр баары колунда, саморазвитие деп коет. Бул өзүңүздүн билимиңди жогортууга аракет кылыш керек. Ошондо мен ойлойм баары жакшы болот. Ошон үчүн азыр кыздарга айтарым себеби эч нерседен коркпогула. Негизи аял заты эң күчтүү адам болот экен. Анткени биз карьерада түзгөнгө аракет кылабыз, үй бүлөнү дагы барганга аракет кылабыз, балдарыбызды окутканга дагы баарын бир алып жүрө алабыз. Биз негизи аял заты менен кыйын деп эсептейм. Касиет, маек, чоң рахмат.